Суперинфо гезитинин жаңы санында. Белгилүү теле алып баруучу Асоль Молдахматова менен сүйүктүүсү Бекназар Жамангараевдин кызыктуу маеги. Асоль азыркынын курманжан даткасы дейт жан шериги. Блогер Гүлзат Мамытбек карызга баткан оор күндөрүн баяндап берди. Деңизге боюмду таштап жибергим келген учурлар болду дейт ал. Тамашакөй токму акын Сапарбек Зулпуев сыр бөлүшөт. Китеп окубайм, окуган менен мээме эч нерсе кирбейт дейт ал. Актриса Жаңылай Исакова атам Гүлсаратты ойногондо Чыңгыз Айтматов ыраазы болуп, колун кыскан экен дейт. Окуучулардын жайкы каникулун утурлай өлкөдөгү эс алуу лагерлери, даректери, байланыш телефондору тууралуу маалымдама сунуштайбыз. 2022 жылы эң мыкты тасма алып, Оскар сыйлыгын жеңип алган Дүлөй Атыненин баласы фильминин таржымалын айтып беребиз. Эне менен курсактагы түйүлдүктүн каны дал келбесе, бала өлүү төрөлөбү? Бул санда кандын резус фактору тууралуу кызыктарды айтып беребиз. Дастанчы Өмүрзак Кайыпов: радиолорго барсам, сенин дастаныңды ким угат деп ыза кылышчу дейт. Тарыхка бай Тажикстан менен чектешкен Чоңалайдын Карамык айылын тааныштырабыз. Гезитти ысык кезинде окуп, ырахат алыңыз.